Баланы тарбиялоо сырттан караган адамга оңой болгону менен бир топ түйшүктү талап кылат. Мисалы, Японияда 5 жашка чейин баланы эркине коюшат экен. Эгерде ал көлчүккө жатып алса дагы унчугушпайт экен. Бирок 6 жаштан 15 жашка чейин бул тартип өзгөрүп, эне атанын мыйзамы менен чоңоюшат экен. Ал эми Кытайда болсо эне атага кайыша айттырбай катуу кармашса, Индияда болсо балдарды табият менен жакын болууга, ошондой эле аларды чыдамкайлыкка үйрөтүшөт экен. Мына ушундан улам Индиянын балдарын дейт көчөдөн бир итти тепкенин көрбөйсүң, же болбосо бир чымчыктын уясын бузганын дагы байкабайсың дешет. Ал эми кыргыздар болсо баланы кантип тарбиялашат? Эмне себептен баланы тарбиялоодо көбүнчө энеге басым жасашат? Мына ушунун тегерегинде биз талкуу кылыш үчүн тарбиянын башаты Аязат деген теманын тегерегинде маек курабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуу кылып турган темабызга карата дагы коноктору келип студиябызда отурат, анда катары менен тааныштырып өтсөм. Эл агартуунун мыктысы Баатыр эне Миргүл Ысырамбаева, ошондой эле номер 1 Шола бала бакчасынын тарбиячысы Назира Укуева жана ошондой эле өзүнүн чыгармалары менен жаштарга таалим тарбиясын билдирген Айнагүл Базарбаева бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиздер. Мына бүгүн биз тарбиянын башаты Аязат деген теманын тегерегинде талкуу кылган турабыз. Ал эми алгачкы суроону сиздерге узатайын, келиңиз. Алгач эле ушул темадан баштагым келип атат. Тарбиянын башаты Аязат депчи. Эмне себептен ушул сөз айтылып калган? Бул кыргыздын таасын сөзү, бул кыргыз элинин тарыхында айтылып, кыргыз элинин турмушунда, жашоосунда далилденген сөз. Себеби дагы бир кыргызда ушу айтылып келген, бала ата үйдө ата начар болсо, үй бүлөдөгү баланын бирөө эле начар чыгат. Ал эми энеде мындай начар сапаттар көп болушундай болсо, ошол үй бүлөнүн балдарынын бардыгы начар чыгат деген кеп бар. Себеби көрсө бала түйүлдүк болгондон баштап эненин ичинде, эненин организминде чоңоюп, ошол өзүнүн физиологиялык өсүүсү дагы ошол эненин ичинде калыптанып, жанагы адамдагы болгон сапаттардын бардыгы эненин ичинен калыптанат экен. Мына ошон үчүн бул тарбиянын башаты энелер. Көрсө энелер баланы төрөгөндөн кийин эле минтип тарбиялайбыз, мындай бол дегенден мурда түйүлдүк болуп башталгандан баштап 9 ай эненин ичинде болгондуктан эненин ичинен эле тарбия кечикпей башташ керек деген сөз да. Эненин ичинен эле баягы түйүлдүктөн эле тарбиялаш керек деп атасыз. Анда демек эненин балага тарбия берерден биринчи балким энесин туура тандаш керекпи да, мырзалар? Ушуга басым жасаш керек. Албетте. Буга дагы айткым бар, мында дагы кыргыздын жакшы сөзү бар. Энесин көрүп кызын ал деген. Себеби кыз келечекте эне. Ал энесинде кандай сапат болсо, энесинде кандай тарбия болсо, уяда аны кандай жакшы нерселер менен тарбиялап көрсөткөн болсо, ошол учканда, ошол сапат менен, ошол өзгөчөлүк менен турмушка даяр болот да. Мына ошон үчүн энеден башталып атат. Мыкмаса микрофонду колго алсаңыз. Айнагүл эже, сизге да суроо заткым келип атат. Сизди биз коомдогу чыгармачыл инсан катары чакырып алдык дейличи. Анан бирок чындыгында акындар дейбизби, жазуучулар өзүнүн чыгармасы менен элге ичиндеги оюн жеткирет эмеспи? Ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн чыгармаңызда ошол таалим, тарбиялык мааниде мындай ырларды көбүрөөк жазасызбы? Өзгөчө баягы тарбия берүүдөгү эненин ролу туурасында. Акын көрбөгөн нерсе жок. Тарбия, мисалы үчүн тарбиянын бузулуп жатканын көрсө, акын ага албетте жан кейбей койбойт. Мен сен акын катары чакырып аткандан биринчи ырыман баштасам, эми азыр базар деген дүйнө болуп калбады, ошондо көргөн эмем. Бака шака мөмө жемиш базарда, алма саткан чүкөдөй бир кемпир бар, базар мынча берекелүү жанада, катаал да, кайрымсыз да пейли тар. Өпөңдөгөн байкуш кемпир өпкүлөп, саткандары курсагынан ашпайт ов, жашоо ага жалгыз базар өңдөнөт, элдир селдир турмуш өтүп башпайлоо. Ой эне ай, балдарыңды багарсың, анан бир күн өлүп дагы каларсың, балаң баркың билер бекен ким билет деген ойдо ага карап жан ачым. Колчалар болсун.
чыгармаңыз жүрөктү ооруткан чыгарма экен десем болот да. Себеби учурда көпчүлүк айтат го, энелер көчөгө чыгып кетти, базарлап кеттиңер, балага тарбия бербей калдыңар депчи. Балким балдарга тарбия берүүдө, балким эне үчүн бул көчөгө чыгуу, базарга баруу дагы бир жашоонун бир кысымы десек болобу? Албетте, эне үчүн мына апабыз айткандай, баштапкы нерсе бул бала тарбиялоо да. Баштапкы нерсе бала тарбиялоо, ошо баланы тарбиялап өстүрүш үчүн дагы баланы багууга да мажбур болгон учур болот экен. Бул замандын ушул бир катаал учурунан келип олтуруп биздин кыргыз аялзаттары базарга деле чыгып атканыбыз, базарда балдарыбызды багып атабыз. Ошону менен бирге базарга чыкканда тарбия калып атат. Туура, мен буга кошуламын да. Себеби тарбия деген бул ушунчалык бир ар бир минут сайын, секунд сайын көзөмөлгө алынуучу нерсе да. Эне катары бардык нерсеге даяр болуш керек экен. Кайсыл учурда кантип баланы бүгүнкү күндө улуттук наркта, улуттук баалуулугубуз менен тарбия алышы эң чоң милдет да. Ошол эле учурда мисалы чыгармачыл инсандардын көпчүлүгү айтат го, мен мисалы ачык эле айтам, балдарыма жеткиликтүү тарбия бере албай калдым, мен иштедим, мен гастролдо болдум, же болбосо мен бир ушундай чыгармачыл чөйрөдө болуп калдым депчи. Чыгармачылык инсан катары, бир жагынан эне катары өзүңүз балдарыңызга тарбия берүүдө эмнени көбүнчө эске аласыз, эмнеге басым жасайсыз? Мен балдарыма тарбия берүүдө эң башкы нерсем балага кол көтөрбөө дегенде. Башкы милдетим катары башкы мындай балага такыр мен кол көтөргөн эмесмин ушу кезге дейре. Анан баланы ушул төрөлгөндөн баштап тарбиялаш керек. Ошол баягы куйма кулак дейт го. Кыргыздын бүт эле балдары куйма кулакта. Ушу кичинекейинен эле ар бир нерсени тыйып да айтпаш керек, анычы. Ар бир нерсени айткан сайын, жакшы нерсени айткан сайын кулагына кабыл алып, жүрөгүнө кабыл алып отуруп, бала өзүнөн өзү жакшы адам болуп тарбияланат да. Сиздердин бала бакчада канча бала бар? Турмуштун айынан бардыгы шаарга көчүп келген үчүн биздин садик бала бакчабыз 360 бала. Анан бул ал жерде 5 жаңы конуш болгондуктан көп ата-энелер аябай бала бакчага киргизгенге аракет кылышат. Дагы көп балдар очередте турушат. Мисалы бала бакчанын тарбиясын көргөн бала эне атасына мээримсиз болуп калат дешет го. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мен ага кошулбайт элем, анткени биз дагы эртең мененден кечке чейин биз жалаң ушу тарбия бергенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн эртең менен келгенден баштап эле биз кантип саламдашканды, кантип жуунганды, кантип отурушту, бирөөнүн оюн укканды, мисалы үчүн бир бала бирдемке айтып атса, анын баарыбыз тыңша угалычы деп бала бакчанда дагы көп тарбия алса болот деп ойлойм. Ата-эне үйдөн берсе, эми азыр ата-эне кечинде жумуштан чарчап барып көбүнчө өздөрү деле айтышат, биз убактыбыз болбой калды, каралбай калды деп. Тарбиячы өзүнүн энесинчелик мээрим төгүп, өзүнүн энесинчелик тарбия бере алабы? Эми ар кандай тарбиячы бар деп ойлойм, бирок тарбиячыны өз энесиндей эле кабыл алган балдар көп. Мисалы үчүн 2 жаштагы балдар мени көбүнчө апа дешчү эле. Азыр 4 жашка чыгышып алар мени апа эжеке деп алмаштырып калышат да. Анткени баары бир жакшы көрөт деп ойлойм балдар, эгер мээримин төксө тарбиячы. Коомдук ишмер, ошондой эле эне даңкынын ээси туурасында даярдалган сюжетибиз бар. Азыр ошону көрөлү. Андан кийин алдыдагы конокторубузду маекке аралаштырабыз. Эне жөттүү гүлдөн артык буркурап, мээримине бөбөлөтүп мас кылат. Ошондуктан эне барда бул дүйнө нурун төгөт, күн да чыгат жаркырап. Демекчи балдарына тарбиянын башаты болуп, өз ордун таптырып, учурда төрдүн көркөбү болуп олтурган Алтынбөө энебиз менен тарбия маселесинде сөз кылмакчыбыз. Эгерде үйдө эне жок болсо, жарык бөлмө дагы караңгы болуп сезилет. Андыктан бир үйдүн куту болуп, балдарына мээрим төгүп, алардын тарбиясын көзөмөлдөп турган Алтынбөө энени кепке тартып, канча баланын энеси тууралуу маалымат алдык. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен учурда 6 балам бар. Эне даңкы медалынын ээси мен. 9 неберем бар. Кудайга шүгүр. Балдарым билимдүү, илимдүү. 6 баланы багып чоңойтуу деле оңойго турбаган иш. Алардын өз ордун таап, келечегин түзүп,
элдин керегине жарап жатканы жакшы, бирок мындай деңгээлге жеткирүүнүн сыры эмнеде деген суроо келип чыгат. Темирдей бекем тартиптикте, атасы тартипти катуу талап кылчу. Биринчиден, экинчиден мени да ошондой тартипте кармачы. Анан ошол себептен балдар тартиптүү болду. Баягы эне көргөнү неме дейт, уядан эмне көрсөң учканда ошону көрөсүң дегендей балдар ата энени көрүп, өздөрү дагы тарбияла баштады да бизденчи. Эне балдарын эч качан жаман болсун дебейт. Кандай тарбия бербесин туура жолго багыттайт. Ал эми Алтынбүй эненин кызы апам туура эмес иш кылсак чыбык менен сабачу дейт. Кичинекейимде көп эле туура эмес иштерди кылчумун, тил албай же болбосо бир нерсеге жумшаса туура эмес алып келип же сындырып алып, анан апам болсо биринчи сөз менен айтчы, абайлаш керек же болбосо акырын алып кел деп, анан эгер сындырып алган күндөр кээде же туура эмес аябай иш кылганда анда чубук менен кээде сабачы. Бирок мен чогойгондо, кийин өзүм эне болгондо түшүндүм, бул чыбык деген туура экен. Туура жазага колдонгон эң туура ыкма бул чыбык менен сабоо экен. Чыбыктан биз өлүп калбайт экенбиз. Тескерисинче биз туура тарбияланат экенбиз. Кыздарынын айтымында Алтынбүй эне эмгекчил болгон. Аны көрүп кыздары да кем калышкан жок. Айтымында апаман алган тарбияны биз күнүлүк жашоодо балдарыбызга колдонобуз дейт. Өзү кичинекей кезинен мээнеткеч болуп, бизди дагы ошондой мээнеткеч кылып чоңойтуп койгон. Ошол тарбияны биз дагы балдарыбызга азыр шаарда деген жумуш жок, анан баланы тигил бул жака жумшап, жумуш жасаганга үйрөтүп, ошол тарбиясын көбүрөөк колдонобуз. Буга чейин сүйлөшүп олтурганда бардык балдарым окуп чогуп өз ордун табышкан деди эле. А биз барганда 2 гана кызы олтурду. Калгандары каякта деген суроону эне даңкынын ээсине узаттык. Учурда чоң кызым өмөрү бүткөн, Арабаеваны бүткөн, Белоэкованы бүткөн. Ал учурда азыр частный фирмада иштеп жүрөт. Экинчи уулум болсо чек арачы, үчүнчү кызым Мунара деген кызым бар, ал медик, республиканский больницада лабораторияда иштейт. 4-чү кызым болсо, 5-чи кызым болсо тиги Чынара, анысы мукту бүткөн. Ал дагы иштеп жатат азыркыда. Калсордодо иштеп жатат. 5-чи балам болсо дин жөнүндө. Динде иштейт да, башта эми иштеген ошол, эми дин боюнча жүрөт да. 6-чы кызым болсо немеде окуп атат. Туризм академияда окуйт, быйыл 2-чи курс. Эненин ар бир айткан сөзү тарбия. Ал эми бир сөздү дайыма кайталай берсе, алардын кулагына сиңип калары талашсыз. Апаңыздын сиздерге айткан эң көп насааты кайсы деген суроону узатты. Бизге көбүрөөк айткан акыл насааты ошо мындай бирөөнү ушактабагыла, бирөө жөнүндө сөз баягы теретей тегеренгенче деп коет да. Ошол сөзү көбүнчө ошону айтат. Бирөөнү ушактабагыла, сын такпагыла. Май эгүүсүндө тарбияга байланыштуу бир топ сөздү угултуруп, тарбиянын башаты аялзат болсо, эне өзү кандай талапка жооп бериш керек деген ой жаралды. Ага төмөнкүчө жооп алдык. Турмуш деген өтө оор нерсе, өтө татаал нерсе. Ошол татаал нерсени эне жеңе билиш керек. Эне жеңе билбесе, жеңил ойлукка алдырса, жанагындай басып кетет. Анан басып кеткенден кийин балдар эненин сөзүн укпай калат. Апам деле мынтип жүрбөйбү дегенге кетип калышат. Ошон үчүн эне темирдей бекем үйдүн туткасы болот да. Ошол бардык нерсе энеден башталат. Эне ушунчалык көзөмөл болуп карап турса, ана эненин колунан эчтеке келбесе, балдар да кылбай коет. Мына ушундай жагымдуу сюжеттен кийин алдыдагы конокторду дагы студияга чакыралы. Ал үчүн психолог, методист Сонун Жунушалиева, ошондой эле коомдук ишмер Буркан Молдобаев бүгүн биздин студиябызда. Тарбиянын башаты аялзат деп атабыз, бирок аялзат балага тарбия бериштен биринчи эне өзү психолог болуш керекпи? Жана психологиялык жактан өзүнө эмнеге даяр болуш керек? Албетте баланы тарбиялоодо эне психолог болуш керек. Себеби баласынын өзү төрөгөн баланын кулп мүнөзүн билбесе, кантип баласы жөнүндө эмнени биле алат? Ошондой эле бизде мындай ойлошот да, баланы кийинтип койсо,
курсагын тойгузуп койсо, анан кымбат телефонду колуна карматып койсо, мен баламды тарбиялап атам, эң жакшы тарбиялап атам деп түшүнөт. Албетте мындай эмес. Эне менен атанын үйдөгү жүргөн күнүмдүк эмгектенүүсү, үйдө жүргөндө бири-бирине жасаган мамилеси, үйдөгү майда чүйдө тиричилик менен алек болгондогу мүнөздөрү, баскан тургандары, ушунун баары балага тарбия. Биз ойлойбуз, биздин оозубуздан ким ойлойт баласын жаман чыксын деп, же болбосо кызын жаман чыксын деп. Албетте жакшы чыксын деп баары айтат, кызым жакшы болчу. Сен баланчанын кызы ушундай кыз экен, баланчанын уулу мындай уул экен деп айтса экен деп баарыбыз суктанабыз. Бирок биздин антип курубуз эле сөз менен айта берип, бирок күнүмдүк жашоодогу ордубуз башкача болуп калса, ал бала эч кандай тарбия ала албайт. Мисалы шариятта деле эне медресе деп коет эмеспи? Кыргыздарда бул тарбия машатты аялзат деп атабыз. Анан деги эле шариятта баланы тарбиялоодо эненин милдети көбүрөөкпү же мырзалардыкыбы? Эне бул медресе, эне бул мугалим. Эне жакшы болсо, бул эл жакшы болот да. Ошол бүкүл элге, ошо элди тарбиялай турган, ошо элди башкаруучуну тарбиялай турган, элди жетектей турган эр жүрөк азаматтарды, сулуу ыймандуу кыздарды эне төрөп, эне тарбиялайт да. Негизи тазасында бул эненики көбүрөөк болот да. Шариат өкүмүндө да эненики бул милдети, тарбиясы балага көп таасир болот. Себеп дегенде эне ошо түйүлдүк кезинде курзагынан ошо 9 ай жүрөгүндө, боюнда көтөрүп атканда дагы ошо балага ошонун мээрими, сезими, тарбиясы, кыскасы ичкен ашынан баштап тамактангандан ошонун ар бир кулк мүнөзү энеден балага өтөт да. Балага тарбия бериш үчүн энеде сөзсүз түрдө илим болуш керекпи? Бул ар бир аялга, ар бир эркекке илим алуу фарз да. Бул илимдин негизинде тарбиялуураак, жакшыраак болот. Эми сөзсүз түрдө эле бул бир чоң жогорку деңгээлде илим болбосо дагы ошол өзүнө жетиштүү турмуш тиричиликке керектүү илимин алса ошол жетишерлик болот да. Дейли ислам дининде эне балага эмнени үйрөтүүгө милдеттүү? Жүрүм турумунан баштап, баскан турганынан баштап, улуу кичүүнү, агай эжени тең туштуу чөйрөдө кандай алып жүрүүнү, ошонун баарын башаты биринчи алипеси эне да. Ошол энеден биринчи багыт алып башталат. Мына биз сизди Баатыр эне катары чакырып атабыз да, алгач ушу сизден билип алалычы. Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? 7 балам бар. 15 неберем бар. Дага шүгүр. Болсун. Азыркы балдардын баягы психологиясы, азыркы балдардын жүрүм турумунун негизинде тарбияладыңызбы же мурдакы сиздин эл атаңыз көргөзгөн мурдакы муунун тарбиясы менен тарбияладыңызбы балдарды? Заманбап мезгилге жараша деп айтылган менен кыргыздын тарбиясынын уңгусу мурдагынын негизинде келет да. Улуун урматтоосу, кичүүнү ызаттоосу, эмгекчилдик, жөнөкөйлүк, көрө билгичтик, анан баардык нерсеге сабырдуулук, токтоолук деген жакшы сапаттар бар да. Адеп, ыйман, ушулардын негизинде, ушу улуу муундардын үлгүсүндө тарбиялоону негизге өзөк кылып алып тарбияга. Сен балаңа тарбия бербей эле кой, бала сени көрүп өзү тарбия алат дейт го. Мына ушундан улам энелер өздөрүн биринчи кандай тарбиялаш керек? Туура айтасыз. Балага тарбия бериш үчүн баягы уядан эмнени көрсөң ошону аласың дейт го. Балага тарбия бериш үчүн өзүң үлгү болушуң керек. Ошол өзүң үлгү болсоң, ал балага көп сүйлөөнүн деле кажети жок. Ошол сени карап олтуруп бала өсөт. Сени карап олтуруп, бирок эже айткандай, мен азыр бүгүнкү күндө бир нерсе түшүнүп отурамын. Азыркы жаштар, мисалы, бизден башкачараак айырмасы бар да. Алардын көз карашы, алардын пикири, мисалы үчүн алар азыр дүйнөлүк деңгээлде ойлонушат да. Ар бир эле бир доордун өзүнүн бир неси болот экен да. Баягы каршычылыктарчы, жаштарды аябай умтулуп аткан жаштарды кармап калышыбыз мүмкүн да. Эне баягы жүрөгү кыйбай атыпчы, жок сен ал жака барсаң болбойт, бул жакта кал деген сыяктуучу. Анан балдардын келечегин дагы ойлоп, эне дагы бүгүнкү күндөгү эне баягы
мобилдүү дегендей болуш керек экен да. Бүгүнкү күндөгү эне бардык нерсени түшүнүп, балага туура багыт берүүдө дагы ролу чоң болуш керек. Тарбиячыны тандап алууда балдарга мисалы ошол мыкты тарбиячы болуп, энесин жоктотпой, аларга жакшы тарбия берип, мээримин төгүш үчүн тарбиячыны тандап алууда эмнелерине көңүл бурасыздар? Токтообу, билими кандай, тарбиячылык билими барбы? Мисалы үчүн өтө өзү чыдабай, бир баласына чыдабаган бала мисалы үчүн көп балага чыдай алышы мүмкүн эмес да, анга тарбия бере алышы мүмкүн эмес. Келгенде эле ошо биринчи беседа кылганда эле башчыбыз дайыма тарбиячынын өзүнө суроолорду берип, дайыма тандап алганын көрүп атабыз биз. Сөзсүз түрдө эне болуш керекпи тарбиячы? Жок, эне болбосо деле мындай, мисалы өзү эне болбосо балага кантип мээрим төгөт деп атам да. Мисалы үчүн окууну жаңы эле бүтүп келген кыздар деле иштешет. Алар деле тарбиячынын милдетин билгенден кийин ар бир балага кол көтөрбөш керек, кыйкырып сүйлөбөш керек. Ошонун баары биринчи айтылат, эскертүү берилет. Эгерде ошо туура эмес ата-эне менен иштеши кандай, бала менен иштеши кандай, ал бир жуманын ичинде эле ал билинип калат да. Анан көптөр эле мисалы үчүн чыдабагандар бат эле кетип калышат. Деги эле баланы уруп тарбиялоого болобу? Же психологиясына терс таасир тийгизе алабы? Биз апаларыбыз кес-кесте чаап коюп, урушуп коюп эле чоңойгонбуз. Андан биз тескери тарбия алган жокпуз да. Анан чаап койгондун дагы бир орду бар. Мисалы көчөдөн же болбосо аянтта ойноп атканда курбуларынын, алардын да чөйрөсү бар да. Ошолордун көзүнчө баланын шагын сындырып, ошолордун көзүнчө уруп койгон туура эмес го деп ойлойм. Ошондо баланын психологиясы бузулат. Себеби досторунун көзүнчө уят болуп атат да. Анан эне катары үйдөн же болбосо тарбиячы катары комнатасына кирген кездерде өздөрүнүн ойной турган аянтчасынан сырткарыраак өзүнчө чакырып алып, сен могу жерден туура эмес кылып атасың. Сен сөгүнүп атасың. Сөгүнгөн сөз туура эмес. Сөгүнгөн сөз жакшыбы? Азыр уш сенин сөзүңдү мен сага кайталасам туура болобу? Деген сыяктуу жакшы мисалдарды келтирип айтып койсо, ошо кичинекей бала деле түшүнөт. Тентек балдар болот го. Өтө тентек. Тентек, кыймылдуу балдар. Ким эле кыймылдуу, сөз укпаган балдар. Аларды мындай жөнгө салыш үчүн психологиялык жактан кыймылдуу балдарга көбүрөөк тапшырмаларды бериш керек. Мисалы такыр тура албай, аны жөн койсоң жанында бала менен мушташада кетет ал бала. Мушташмак тургай баарысын талкалап койгон балдар. Анан андай балдарды дайыма бир тапшырмалар менен эметип коюш керек го деп ойлойм. Себеби комнатаны жыйнап койчу, могуреки оюнчуктарды коробкасына салып койчу десең, ал улуу кишинин сөзүн сөз жок аткарат да. Бизде ошондой го. Айтылдыбы аткарыш керек. Анан ошондой иштер аркылуу улам жаш өзгөчөлүгүнө жараша өсүп баратканда кичине көбүрөөк дүйнөгө көз карашы көбүрөөк болуп, баланын психологиясы бузулбай эмгек менен алектенет го. Кыймылдуу балдар аябай эмгекчил болот чоңойгондо. Дел ошол динибизде тарбияга байланыштуу бир хадис аяттар болсо айтып өтүңүзчү. Бул ошо хадистен балага атадан, энеден эң жакшы мурас бул тарбия деген да. Же байлык эмес, же илим эмес, же болбосо бир башка адам алаксыгычу нерсе эмес, эң биринчи ушу тарбияны айтканда. Эгер тарбиясы жакшы болсо, бул ошол атадан, энеден калган эң жакшы белек экен да. Эне балага тарбия берүүдө кыз балага өзүнчө, эркек балага өзүнчө тарбия бериш керек мындай. Динде барбы айырмасы? Сөзсүз, эми бул балакатка жетүүчү учурга чейин мисалы эркек жана кыздык немелери мындай айырмаланып, мындай өздөрүнчө мындай балакатка жеткенге чейин мындай балалык катарда бирдей жүрсө болот да. Анан бул кыз өзү кыз экенин, уул бала эркек экенин түшүнүп баштагандан баштап, билип баштагандан, аң сезим үчүн ойгоно баштагандан баштап, сөзсүз түрдө эркекке эркектей, кызга кыздай тарбия кылыш керек да. Тарбиянын башаты аялзат деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда.
Бардык эле энелер эч качан баласын жаман болсун дебейт да, балага жакшы бол деп айтат. Бирок ошол эле учурда сыртка чыккандан кийин бала өзгөрөт да, чөйрөдөн, көчөдөн көргөнүн кылат, досторунун арасында башканы кылат да. Мына ошол учурда чөйрө таасир этип коюшу мүмкүн да. Анан эне баланын кандай чөйрөдө жүрүшүн дагы тандап берүүсү зарылбы? Эне эми чоңойтуп койду, бул турмушка аттанды же башка чөйрөгө студент болду, мүмкүн иштеди. Ошо ойдон көңүл бурбай аны калтырып коюуга мүмкүн эмес. Эне үйдүн дагы эми азыркы тил менен айтканда бардыгын координациялаган эне ал өмүр бою баласына кам көрөт. Өмүр бою ошо чөйрөнү айтат, баягы айтчусун. Мондой чөйрөсүн изилдейт, үйрөнөт акырындан. Каякта иштеп атасың же кандай балдар менен жашап атасың, кайсы окуу жайда эмне кыласыңар деп. Мына ушундай туура багыт бере алган эне аякка чейин көңүл буруш керек. Демек тандап бериш керек. Тандоого жардам бериш керек, багыт бериш керек. Андан кийин да ошо чөйрөдө жүргөнүнө көз салыш керек, серип салыш керек. Мурдакы улуу муундарыбыздын айткан кебине мындай көз жүгүртө турган болсок, көпчүлүк айтып калат го. Дейле бала тарбиялабай калдыңар, жаштар каяка кетип баратат деген ой пикирлерди айтышат да. Мына ушундан улам сизге суроо заткым келип атат. Эмне учурдагы энелер жеткиликтүү тарбия бере албай жатабы балдарына? Бала тарбиялоо үчүн эне өзү тарбиялуу болуш керек да. Анан бала тарбиялай албай калдыңар, мындай болуп атат деген улуу муундун сөзү деле бул анчалык туура эмес да. Себеби улуу муун ошол өзүнүн баласынын тарбиясын кайра дагы небересинен да көрүп атат да, небереселеринен, чөйрөлөрүнөн көрүп атат. Сиз айтып кеттиңиз да, азырчы бардыгы курсагын тойгозуп эле үстүндөгү нерселерин ойлоп калган, тамагын ойлоп депчи. Ал үчүн эненин кандай тажрыйбасы болушу керек? Мисалы, же кесипти туура тандоо керекпи? Кайсыл тажрыйбага басым жасоо керек? Эмне үчүн ушундай болуп жатат? Мунун негизги себеби эмнеде? Эненин кесиптик албетте билими болсо андан жакшы. Себеби билими бар адам бул жарык адам да. Динден болбосун, башка тармактан болбосун, билими бар киши бул ар дайым жакшы тарбия бере алат да. Тарбияда көзөмөл маанилүү да. Ошол балага биз көзөмөл салып, телефонду канча кармап атат, же болбосо интернетти канча карап атат, ушунун баарын бир аз көзөмөлдөп китеп окуганга үйрөтсөк жакшы болот эле. Эң башкысы. Китеп окуган башка, интернет караган башка да. А китепте көбүнчөсү баягы руханий баалуулуктарды жан дүйнөсүнө сиңирип алат да. Интернетте деле ошондой баалуу нерселер бар. Бирок бала кайсы интернеттин кайсы жагына кирип атат. Ушуну көзөмөлгө алыш керек деп ойлойм да. Тарбиянын башка аялдар деген теманын тегерегинде талкуулап жатабыз. Андыктан студиябызга келген конокторго дагы кошумча суроолор келген. Жооп алалы. 3 кызды тарбияласаң 5-ке киресиң деген хадис туурасында айтып өтсөңүз дейт. Пайгамбар саллаллаху келип сураганда ал айтты, эгерде кимде-ким 3 кызды жакшы тарбияласа, ал 5-ке кирет деди да. Анан дагы суроо келди. Эгер 2 кызчы десе, 2 кызды дагы деди да. Эгер 1 кызчы деди. Эгер 1 кыз болсо дагы ошону жакшы тарбиялап, ошо конушуна кондурса, отурса, бу да 5 болот деген хадис бар да. Учурда тарбия бере турган энелерди аз кездештиребиз. Мисалы, энелер өздөрү кечке сотка кармап отурушат, балдарына тарбия беришпейт дейт. Ал эми балдарды болсо социалдык тармактан арылтуу өтө кыйын болуп калды. Бул учурда эмне кылыш керек дейт? Бул элдердин бири-бирине жасаган мамилеси үй бүлөдө жанагындай, мисалы үй бүлө бири-бири менен сүйлөшпөй эле сен айткандай телефонун кармап чукулап калды да, апасы деле телефонун чукулап атат, атасы деле, баласы деле телефон чукулап атат. Ошол учурда кантип мен ойлойм, баланын деле эмне жасап атканын эне билбей калат го. Анан замандын талабына ылайык мурдакы апаларыбыз иштебей эле, кесип тандабай эле, эне апабыздын биринчи тандаганы бала болгонда, бала төрөп, баланы жакшынакай тарбиялап, ошонун ичкен жегенине күнүмдүк жашоосунда балага абдан байкоо жүргүзгөн. Бала бакчага келсе, бала бакчада да апасы эмес башка. Мисалы, эгерде биз балага тарбия берүүдө эне милдеттүү деп биле турган болсок, демек учурдагы биздин энелер балага болгон милдетин аткарбай жатабы?
жанагы эле материалдык жактан көбүрөөк карап атат дагы күнүмдүк жашоодогу тарбиясы калып атат да. Анан ошол учурда кагып силкип урушуп баланын оюн укпай калат. Ошол учурда баланын ою бузулат. Мени апам деле сүйбөйт, атам деле сүйбөйт. Мен өзүм менен өзүм болоюн. Анан баласы тескери жактарга, мисалы жанагындай телефон чукуп отура берет, бирок апасына айтып коет, мен сабак окуп атам деп. Балага тарбия берүүдө анын жаш курагын эске алыш керекпи? Канча жаштан канча жашка чейин кандай тарбия бериш керек? Албетте. Мисалы үчүн тили чыккан бала 2 жаштан баштап орустар айтып коет, почему деген суроону көп бере баштайт. Эгер ошол суроого сен эринбей жооп бере берсең, ал бала бүт маалыматты алат да. Анан сен кагып коюп берсең, ал 5-6 жолу сурайт, анан сурабай калат. Эринбей жооп бериш керек. Туура жооп бериш керек, туура түшүндүрүш керек. Анан айтам дегенбей ошол моментте айтып калыш керек да ошону. Анан уже 10 жаштан кийин ал бала ошентө берсе, такыр ата энеден алыс болуп, ал суроо да берилбей, ал суроону ал көчөдөн издеп калышы мүмкүн. Жооптучу. Ошон үчүн кичекей кезинде бала аябай көп суроо берет. Ошол суроолорго жооп бергенге сабырдуулук менен жооп берип үйрөнүш керек да. Жакшы, сизге кийинки суроо бар. Өзүңүз ачык айтсаңыз, негизи эле тарбияда эне өзү эле бергени жакшыбы, же бала бакчада тарбия алганы артыкпы дейт. Өзүңүз мындай эне катары. Мен айтат элем, үйдөн дагы өзү берген дагы анан бала бакчадагы жакшы тарбия бере алат деп ойлойм. Анткени эл менен аралашканды үйрөнөт. Бала бакчада. Элдин ортосунда кантип жүрүш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек. Бала бакчадан дагы көп нерсени үйрөнсө, жакшы жагын үйрөнүп алса болот деп ойлойм. Эне атасы жок жетимдерге тарбия берүү кимге милдеттендирилет? Эне атасы жок жетимдерге албетте мамлекет камкордук көрүш керек. Мамлекет кантип эне болуп берет? Мамлекет камкордук көргөн, мисалы балдар үйү болуп атпайбы? Балдар үйүндө ошол энелик мээрими бар, аял заттары бар. Аталык камкордугу бар, эркек кишилер бар да. Ал жерде психолог болуп, ошол атанын ордун атадай, эненин ордун энедей балага ошол эме бериш керек да, мээрим, тарбия бардык жактан. Эми динде деле айтылат, жетимдин маңдайынан сылап койсоң бул эң чоң сооп депчи. Ошол сыяктуу коомчулук бул жетим балдарга эч качан кайдыгер карабаш керек да. Өзүңүздүн катачылыкты каткан учурлугуңуз болгонбу? Кандай катачылык? Сиз эмнени катчу элеңиз балдарыңыздан? Ушунумду үйрөнбөй эле койсун балдарым депчи, кайсы сыпатыңызда? Балдардан мен мындай туура эмес көрүнүштөргө тез реакция берип кеткен жактарымы каткым келчи. Мисалы, туура эмес көрүнүшкө мындай тез ачуулуу болуп, тез мындай калп айткан нерсеге, жалган нерсеге, ушундай бир туура эмес көрүнүштөр болгондо ошого тез реакция берген сапатым бар да менде өзүм. Моюнга алыш керек да. Энелер баары эле толук ноондой, ал жанагы эреже сөздөр бар алчы. Анан турмушта башка да. Теория 100% выход берет. А практика деген 100% бере албайт да. Андай түрдүү факторлор бар. Анан ачууга алдыруу ачууга тез алдырып, ошол момент, ошол убакта айтып жиберип, ушундай жактарым бар да. Мен ошону катып жүрчүмүн. Бирок ага деле генетика деген тукумкушулук деген бар да кыргызда. Мындай автоматтык түрдө биологический өтүп калган дагы бар. Байкап каласыз балдарыңызды. Байкап калам, өзүмдөгү бир сапат деп коесуң да. Бирок анте өрбө деп айтасың. Бирок анте өрбөгөлө деп айтасың. Суроо бар экенизде, келиңиз. Сиз методист психолог катары өзүңүз балдарыңызга кандай ыкмада тарбия бергенсиз, берип атасыз да? Мен 2 кайнене, 2 кайнатанын колунда жашадым. Анан кайнатам, кайненемдер жакшы адамдар эле. Мен эртең менен жумушка кетип калам. Балдарымды бала бакчага берип чоңойткон жокмун. Ошо чоң аталардын колунда чоңоюшту. Анан албетте катуураак айткан чоң энелердин көзүнчө чымчык койгон, чаап койгон учурлар болду. Анан бирок мен азыр өзүм чоң эне болуп, өзүм жолдошум чоң ата болгондо сезип атам. Көрсө келиндин ата энесинин көзүнчө баланы чаап койгон туура эмес экен. Тияка алып барып чаап коюш керек экен. Жүрөгүм ооруп, азыр жаман болуп калам. Кызыңызга сен эртең эне болосуң, сен балдарыңа мындай туура тарбия беришиң керек деп психологиялык жактан даярдайсызбы?
ооба даярдайм. Азыр 3 кызым, келиним деле балалуу болуп бала тарбиялап атышат. Анан тиги мен өзүмөн кетирген кемчиликтерди кыздарыма ачык айтып берем. Мен учурунда силерди мынтип койдум эле. Кое турчу, сүйлөбөй турчу. Башым ооруп атат деп койчу элем. Көрсө антпеш керек экен, башың ооруп атса деле бир сөз менен деле жооп берип коюш керек экен. Ошондо бала ачылып, ичиндегисин айтып берет экен энеге. Ушу эне жөнүндө мен бир жакшы ыр айтып коеюн, уруксат болсо. Жаратып бул дүйнөдө тапкан эне, жашырып жаманымды жапкан эне, жанымдын амандыгын күндө тилеп, жатаарда дуа кылып жаткан эне дейт. Колчолор болсун. Ошон үчүн баланы тарбиялоодо албетте бүгүнкү темабыз да ушундай болуп атат, тарбия башат аял зат деп. Аял зат абдан кылдат, акылдуу болуш керек, эстүү болуш керек. Буга чейин ата-энелерибиз жакшы эле тарбия берип келген, азыр болсо только өздөрүн жакшы тарбиялашпайт деп ата-энелерди. Бул нерседен мурдагы ата-энелерибизде жашоо шарты кандай экендиги баарыбызга белгилүү, азыркы жашоо шарты деле белгилүү да. Салыштырып келгенде азыркы жашоо шартыбыз мурдага караганда жакшыраак. Негизи андай эмне үчүн мурда жакшы тарбия берилип, азыр ал тарбия жок? Эмне үчүн? Мурдагы менен азыркы тарбия, мурда айтып өтпөдүмбү? Мурда энелер бош болчу. Бала менен гана алек болчу. Окат, мисалы эки этаж үй салайын, же болбосо жакшы машина алып эшиктин алдына коюп коелу деп жолдош экөө сүйлөшчү эмес. Азыр сүйлөшөт. Мен өзүм балдарыман аркылуу билем да муну. Себеби кызым да иштеп, күйөө балам да иштеп тургузса, алар жакшы таап аткан болот да. Балдарынан алысыраак болуп калып атат бирок. Жашоо аябай азыр оңолду, жакшы, бирок балдарынан алыс болуп калып атат. Анан дагы мурунку жашоону сурап атасың. Мурунку жашоодо биздин учурда менин балалык кезимде иман деген жакшынакай китепке жазылбаган, законго тиги жогорку кеңеш кабыл албаган, биздин эң жакшы иман деген имандын ичинде көп нерсе бар. Мисалы апабыз айтчу, жаман жерди баспа. Эркек кишинин бутун аттап кетпе. Бирөө сүйлөп атса, сөзүн талашып сүйлөбө. Кыз бала эркектер отурса ал жерге кирип тастаңдап сүйлөбө. Ушундай сөздөрдү апаларыбыз көп айтчу эле. Ошондон тарбиялуу эле чоңойдук. Тарбияны башат аял зат деген теманын тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Ар бир мусулман адамы жүрөгүндө биринчи Алла деп соксо, экинчи эне деп согот да. Ошол себептегенде тарбия биринчи жаратуучу Алладан болсо, экинчи тарбия энеден. Ошонун эненин курсагында түйүлдүктөн баштап, ошону эр жетип чоңоюп өтүп кеткен күндө дагы энесин кыйналып атканда дагы адам чоочуганда да апа деп чоочуйт экен да. Анысы кандай биздин биринчи ошол энелерибиз, эртеңки энелерибиз, бүгүнкү кыздарыбыз тарбиялуу болсун. Аялсыз дүйнө караңгы дейт. Аялсыз жашоо уланбайт дейт. Себеби атаны аска тоо деп коет, зоо деп коет. Энени шамчырак дейт. Эне жок үй караңгы дейт. Эшиктен бала келатканда эле апа деп кыйкырып келет. Себеби апасы тамак берет. Атасы болсо үйдү толтуруп турат. Силердин биздин учурда ала качып эле кетчү. Ала качып кетип эле отуруп калганбыз. Анан жолдошуңду карап көрөсүң да, адамсың да, салмактайсың. Эгерде жолдошуң үй бүлөнү сүйрөп кете турган адам болсо, анын аркасынан ээрчийсиң. Анан эгер сүйрөп кете албай, кыйналып кала турган болсо жолдошуң, анда аял киши жолдошуңду дагы, балдарыңды да чогултуп, бир тарбиялап, чогуу алып кетесиң. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген сөз эмне үчүн айтылган? Аялдын акылдуулугунан, эстүүлүгүнөн, көтөрүмдүүлүгүнөн, сабырдуулугунан келип чыккан. Бардык энелерди, жаш энелерди айрыкча чыдамкай болууга, сабырдуу болууга чакырат элем. Бир ыр окуп коеюн Энелик мээрим жумушка жөнөп баратып. Ыйлаба жаным чыр салып, көп ойноп сыртка чыкпагын, зериксең турат куурчагың, жамыны пухта журканың. Жөн жайсыз эле ээрчибе, эшикти ачпа эч кимге,
кыш күнү азыр кыскараак, ыйлабай турчу кеч кирсе, тамагын койдум белендеп, таттууда турат жегенге, уйкуңду бузбай таң эрте, уктай кой жаным улагым, айлыкканан сүт ап келем, жомоктогу эчкидей, жолумду эми улайын. Эң башкысы эне, анан керек болсо педагог, керек болсо психолог, керек болсо дарыгер, керек болсо философ болуш керек деп айткым келет да. Себеби азыркы кыздарыбыздын деле, уулдарыбыздын деле ден соолугу деле толук 100% жакшы эмес. Ошон үчүн биз мисалы аскандуулук айрыкча мен ушуну ойлойт элем да, баягы жакшы ген, жакшы энеден жакшы бала төрөлүш үчүн анын ден соолугуна кам көрүп, эне ошону көзөмөлгө алып турса жакшы болот эле. Ушул тарбия башат энелер экени тарыхта, турмушта айтылып жүрсө дагы эл ичинде. Анан ошону өзөктүү маселе катары алып чыккан сиздерге рахмат да. Мондай коомго алып чыгып, жөнөкөй карапайым адам дилиндеги нерселер чыгат тарбия боюнчачы. Мондай энелерден, мондай маанайда. Анан ушуга жараша буну көпчүлүк энелер көрүшөт. Мына ошондо дагы жакшы таасир болот го деп ойлойм. Себеби жөнөкөй эле мондай турмуштук суроолор, бирок философиялык мааниси бар нерселер чечилди деп ойлойм. Ошон үчүн эми Кудайга шүгүр баардык энелерге ошондой балдарын жанагындай көп тарбиянын көп кырдуу жактарын эске алып, турмушка жакшы даярдап, алган нерсесин турмушка колдоно билүүгө жетишсе, бул ийгилик, ошол жемиш да. Баардык энелерге ушундай жакшы жемиш, таттуу турмушту каалайт элем. Чоң рахмат. Келип көрсөтүүбүзгө катышып бергениңиздер үчүн сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Учурда балага тарбия берүү десе, көпчүлүк эн аталар анын ичип жегенин, кийгендерин, дегеле анын материалдык жагын эске алышат. Бирок бул тарбия эмес. Тарбия жогорудагы биздин талкууда болгон жакшы кептер, насааттар. Андыктан коомчулукта мыкты инсандарды тарбиялаган энелер көбүрөөк болсун дейбиз. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.